аттестацияны баштайбыз. Аттестацияны ойлобогула, бир косуну соебуз, бир чаначкыбызды алабыз, анан 5 кило жаңгакты алабыз да барабыз, бүтөт деген ойдон алыс болгула. Ал жерде 3 же 4 чоң этап келет. Мектепке бул мектеп директору кандай инновациялык жаңылыктарды киргизди, өзү кандай илимий баалоолорго катышты, ата-энелер менен иштешүүнүн деңгээли кандай, жалпы республикалык тестте көрсөткөн көрсөткүчү кандай, ушул олимпиадаларда ээлеп жаткан орду кандай, мектепке алып келип сырттан өткөргөн семинар, тренингтерди мугалимдерди кайра переквалификация кылыш үчүн кандай жаңы методдорду изденген деген сыяктуу түрдүү критерийлер кирет дагы. Ошол менен сиздерди баалайбыз, урматтуу жетекчилер. Анан өтпөй калганда капа болбоңуздар. Мен келгенден бери бир маселеде катуу туруп атам, билесиздер. Бул мектеп директорлору, районо гаранолор кандайдыр бир саясий тармактардын саясий рычагына айланбаш керек. Сиздер өзүңүздөрдүн колдо турган милдет, бул мамлекеттин милдети, бул ыйык милдет, бул элдин жоопкерчилиги. Бул билим менен илим тармагы, бул ыйык тармак. Бул жакты бирөөнүн 3 жылдык, 5 жылдык амбициясы үчүн колдонбоңуздар. Баланча чоңду ортого салып, мага телефон чалдырууну бүт региондорго барганда эскертип атам, токтотуңуздар. Мага бирөө жөнүндө телефон чалынганда менин итиркейим келет. Ошол кишини жек көрүп баштайм. Түшүнүңүздөрбү? Андыктан иштейсиңерби? Иштейбиз. Мен такыр эле эмече ойлоном, башкача ойлоном, мен билбейм. Мен үчүн адамдык мамилеңер эмес, жазып аткан ишиңер маанилүү. Андыктан урматтуу жетекчилер, ар ким өзүнүн деңгээлинде ишти мыкты уюштурууга багыт алсын.